мыйзамдар менен иштөө жана пленумдун ишин камсыздоо бөлүмүндө 8 кызматкер эмгектенебиз. Бөлүмдүн негизги багыты болуп бул мыйзамдарды кодификациялоо жана систематизациялоо болуп эсептелет. Бул багытта бөлүм менен тынымсыз иштер дайыма жүргүзүлүп турат. Бул мыйзамдарга убагында өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизип туруу, аларды контролдук вариантта кармоо. Анткени бизде сакталган мыйзамдар, кодекстер менен, нормативдик актылар менен жогорку соттун судьяларын жана аппарат кызматкерлерин камсыздайбыз. Алар иште колдонушат, иште кароодо, токтомдордун долбоорлорун даярдоодо бизден мыйзамдардын түп нускасын жана контролдук варианттарын алып колдонушат. Ошондуктан бул жумуш абдан ары татаал дагы жана жоопкерчиликтүү жумуш болуп эсептелинет. Дагы бир актуалдуу багыт биздин бөлүм менен аткарылып жаткан бул кодекстерге, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлоруна корутунду берүү. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун дарегине түшкөн мыйзам долбоорлорун карап чыгып, сунуш пикирлер болсо өз убагында киргизип турабыз. Мыйзам долбоорлору көбүн эсе Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн келип түшөт. Мындан тышкары башка министерстволордон, ведомстволордон, мамлекеттик органдардан дагы байма-бай түшүп турат. Биздин бөлүмгө жогорку соттун пленумунун иштерин уюштурууда жүктөлгөн. Бул багытта пленумга коштолгон бардык процедураларды өткөрүү, уюштуруу иштери жүргүзүлөт бөлүм тарабынан. Пленумга чыгарылган материалдардын бардыгы тең сотторго таркатылып, убагында тааныштырылып, алар боюнча сын пикирлер болсо тийиштүү кураторлорго жеткирилип, андан ары иш толукталып, дайым болгондо пленумга чыгат. Пленум мыйзам боюнча жылына 2 жолудан кем эмес өткөрүлүшү керек. Албетте иш жүзүндө кыйла көп пленумдун саны. Пленумдун токтомдору чыккан, пленумда каралган орчундуу маселелер Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун бюллетенинде чагылдырылат. Бул бюллетенге пленумдун материалдарынан тышкары жогорку соттун орчундуу бир маалыматтары дагы жайгаштырылат. Буга мисалы үчүн статистика материалдары, жалпылуу соттук тажрыйбаны жалпылоо материалдары, айрым убакта соттук актылар дагы чыгат. Же болбосо кандайдыр бир мыйзамдар, жоболор ошолор ошол бюллетенге жайгаштырылып турат. Мыйзамдар менен иштөө багытындагы жумуш бул сот укуктук реформасын жүргүзүп жаткан учурда абдан негиздүү милдеттердин бири болуп эсептелип жатат. Биздин бөлүм албетте ушул багытта мындан ары дагы иштерин жүргүзө бермекчи. Анткени мыйзамдарга толуктоолор, кандайдыр бир керектүү убакта өзгөртүүлөр киргизилип жатат жана киргизиле бермекчи. Ошонун үстүнөн баягы эгерде мыйзамдарда боштуктар болсо, кандайдыр бир толуктоо киргизиле турган бир жагдайлар боло турган болсо, албетте биз андан ары иштей бермекчибиз. Бул дагы биздин бөлүмдүн негизги багыттарынын бири болуп саналат.